Санариптик технологиялар доорунда өткөн жылдардагы тажрыйбаны көптөрү баалабайт. Ачуу окуялар, тарыхтын кандуу барактары, Кыргызстандын өнүгүшүнө баа жеткис салым кошкон улуу инсандар тууралуу билгендер аз. Бул албетте көңүлдү чөктүрбөй койбойт. Биз баягы репрессиянын курмандыктарынын сөөктөрүн кайра көмүү процессин жүргүзгөнбүз да мына бул жерде. Ошондо аябай көп киши чогулду эле. Тегеректин баары жөө, атчан, машинечен келген кишилердин баары ошол жерге чогулду эле. Мен көп эле келем бул жерге. Анткени бул жерде атамдын дагы, агамдын да сөөгү бар. Атабейит тарыхый мемориалдык комплексине келген мектеп окуучулар кыргыз эл жазуучусу Чыңгыз Айтматовдун бир тууган карындашы Роза Айтматованын оозунан өлкөбүздүн келечеги үчүн жанын кыйгандар тууралуу баянды кунт коюп угушту. Бул биздин тарых. Биз бул жакта 1916 жылдын үркүнүнүн курманы болгон адамдар, анан 1987 жылы репрессиянын курмандыгына кабыл алган аябай белгилүү адамдар жатышат. Биз бүгүн аларды көрүп, алардын тарыхый күмбөздөрүнө келип, алардын бүт жерди баарын карап чыктык. Бул биздин тарыхыбыздын бир бөлүгү, бул тарыхыбыздын башталышы. Биз бул тарых менен сыймыктанабыз. Атабейит комплекси мындан ондогон жылдар мурун курулган. Анда 1938 жылдагы репрессия окуясында жана 2010 жылдын 7 апрелиндеги революцияда окко учкан 138 кыргызстандыктын сөөгү коюлган жер. Мурат Жулукеев, Айдай Ташыбекова, Эсен Үсөнов, СТВ.